Жума Жаналиев Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуу автотранспорттук ишканасында 5 жылдан бери айдоочу болуп эмгектенет. Башта номер 38-каттамда эски автобус менен эл ташып иштесе, жаңы келген унаанын бирин алып иштеп жаткан учуру. Кала бийлигинин муниципалдык транспорттордо жол кире акысын толук электрондук система аркылуу төлөө демилгесин колдойт. Бирок аны кантип ишке ашыруу боюнча кабары жоктугун айтат. Эгер азыркы Тулпар системасы аркылуу иш улана турган болсо, анда айдоочулар эле кыйналаарын белгилейт. Мен жекече оюм мындай. Бул Тулпарды мисалы тура эле элгечи тура эле мисалы. Тура эле деп ойлойм. Бирок ошого даярданып чыгыш керек да. Бул валидатор иштебейт мисалы. Валидатор баскандан кийин ойлонуп туруп алат. Анан тет айылдан келген кишилер болот. Базарга барабыз деген турабы? Алар айтат. Алар сатып албайт да эменичи. Анан акчасын албагыла деп атат. Анан ал киши чыгып атса, акчасын берип атса, корап чыгасың эмне? Корап чыга албайсыз да. Эми ошого даярданып алып иш кылса болмок эми. Ушуга окшогон көйгөйлөргө карабастан Ордо каладагы муниципалдык транспорттордо жүрүү жол кире акысы ушул жекшембиден тарта Тулпар картасы же электрондук капчык аркылуу төлөнөт. Учурда жаңы келген 50 автобустарга валидатор аппараты орнотулуп жатса, эскилерин оңдоп түзүүдөн өткөрүп жатыптыр. Электрондук төлөм системасын ишке ашырып жаткан Тулпар долбоорунун өкүлдөрү айдоочулар коюп жаткан маселе негизсиз экенин, долбоор ишке ашырылгандан бери электрондук эсептегич аппараттарга даттануулар түшпөгөндүгүн белгилейт. Азыр суроолор болуп жатат. Биз өзүбүздүн департамент сотрудниктери менен өзүбүз текшерүүдө жүрөбүз, күндө текшерип жатабыз, кандай валидатор кандай иштеп жатат. Техникалык жактан суроолор негизинен жок. Элдерге дагы мындай түз эле кабыл алып жатат. Бир гана суроо ошол 20-сынан баштап толук кандуу өтөбүз. Ошого кандай даярдык? Бул ошол күнгө чейин ыкчам даярдыктар жүрүүдө. Техникалык жактан долбоорду 100% даярдагыга биз ошол бардык иштерди аткарып жатабыз. Азырынча шаардыктар автобус менен троллейбустарда гана электрондук капчык же карта менен төлөп жүрүшөт. Маршруттук буздар менен жеке компанияга таандык болгон автобустарга акчалай төлөй беришет. Төлөм карталар мудагыдай эле 3 түстө болот. Ордо каладагы пенсионерлердин 90% карта менен камсыз болушкан. Жөнөкөй жарандар үчүн чыгарылган 3 жылда 130 миңи сатылса, дагы 100 миңдейини буйртма берилиптир. Окуучуларга буга чейин 11 миң карта берилсе, кошумча карталарды сатып алуу тизмеге жараша алынат. Стандарттык түрдөгү карталар бар. Ал стандарттык түрдөгү карталарды айта кетсек, бул поездкасы 11 сом, анан картанын өзү азыр 30 сом болуп калды да, акция жүрүп атат, өзү по идеялар 50 сом. Анан мобилдик тиркемелер аркылуу, мисалы М-банк, Мегапей, Баланс Кейджи, ошолор аркылуу дагы ошо төлөмдөрдү жүргүзсө болот, төлөсө болот. Муниципалдык транспортто мисалы М-банк менен бизде кэшбэк системасы орнотулган. Бул 50% кайра баланска түшөт. Ошондо 5,5 сом менен бир поездка. Тулпар карталары муниципалдык транспорттордун ишканаларында сатылууда. Каалоочулар автобус троллейбустун айдоочуларынан сатып алса болот. Кыргыз почтанын түйүндөрүнөн табууга да мүмкүн. Жакынкы күндөрү каланын 60 жеринде сатуу түйүндөрү ачылат. Күнүгө шаар тургундарын тейлөөгө 130га чукул автобус, 120дан ашык троллейбус, мэрияга тийиштүү болгон кичи маршруткалардын 500дөйү, жеке компанияга таандык болгон 1000 кичи бустар менен 130дай автобус каттамга чыгат. Дүйшөн Шаршенбеков, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.